Үчүнчү бөлүк, биринчи бап, от ээлери. Бөлтүрүк буга капыстан доошар болду. Буга өзү күнөөлүү. Аңкоолук кылды. Үңкүрдөн чыгып суу ичкени бараткан. Сыягы жакшы ойгонуу электиги да себеп болду окшойт. Түнү менен аң уулап жүргөн бөлтүрүк жаңы эле ойгонгон. Анын үстүнө сууга кеткен жолду 5 колундай билчү. Ал буга чейин эле эч нерсе болбой аман эсен эле барып келип жүрчү да. Бөлтүрүк жалгыз аяк жол менен куурап калган кызыл карагайга түшүп келип, ачык жерден өттү да дарактардын арасы менен желип баратты. Капыстан эле чоочун немелердин жытын сезип, анан аларды дароо көрдү. Алды жакта 5 тирүү неме отуруптур. Мындай немелерди али көрүп элек болчу. Кишилерге биринчи жолу ушинтип жолукту. Бирок алар ордунан ыргып туруп, тиштерин көрсөтүшкөн жок, ага ырылдашкан да жок. Кыймылдабай, унчукпай, кандай отурса ошондой отура беришти. Бөлтүрүк да катып калды. Сокур сезимине башыйып дароо качмакчы болду, бирок өмүрүндө биринчи жолу кандайдыр бир башка, карама-каршы сезимди туйду. Бөлтүрүк тигилерден коркуп сүрдөп турду. Өзүнүн алсыздыгын, кичинекейлигин сезип, ушундан улам жыла албай калды. Анын маңдайында буга чейин белгисиз бийлик менен күч турган эле. Бөлтүрүк кишини мурун көрбөсө да, сокур сезими менен анын кудуретин дароо туйду. Аң сезиминин тээ түпкүрүндө ушул тирүү жандык түндүктүн башка жаныбарларынын ичинен биринчиликти жеңип алган деген ишенич пайда болду. Кишиге эки эле көз тигиле карап турган жок. Ага сансыз кышкы өргүүлөрдү караңгыда тегеретип, алыстан багып, коюу бадалдардын арасынан бардык жандууларга өкүмдарлык кылган ушул эки аяктуу кызыктай жандыктарга таң кала караган бөлтүрүктүн бардык ата-бабаларынын көздөрү кадала тигилип турду. Бөлтүрүк ата-бабаларынын туткунунда, алардын кылымдарга созулган күрөш менен тажрыйбадан улам топтолуп, муундан муунга өтүп келаткан сүрдөп коркуусунун туткунунда турду. Бул мурас али жаш бөлтүрүктү басып турду. Бир аз чоңураак болгондо да качып кетмек. Бирок ал азыр коркконунан жерге жабышып, байыркы бир замандардагы ата-бабасы отко жылынайын деп кишиге баш ийип келгендегидей баш ийгиси келип турду. Индеецтердин бири ордунан туруп, бөлтүрүккө келди да эңкейип карады. Тиги ого бетер жерге жабыша түштү. Баягы белгисиздик эми кадимкидей кан жаны бар денеге айланып, ага жанданып карамакчы болуп колун созду. Бөлтүрүктүн төгү тик туруп, эриндери дирилдеп ачылып, кичинекей аазоолор көрүндү. Келаткан кол токтой калды да, киши каткырып күлүп мындай деди: "Ва бамвабиска, итпи та? Карасаңар азуулар аппак экен." Калган индеецтер каткырып күлүп, бөлтүрүктү кармабайсыңбы деп тигини шыкактай башташты. Кол жакындап келатты. Бөлтүрүктө болсо эки сокур сезим алышып жатты. Бири баш ийиш керек деп шыбыраса, бири карбашка түртүп жатты. Акырында ал экөөнү тил табыштырды. Кол тигиче баш ийип турду да, анан тигинин колун каап алды. Анан эле башка тийген каттуу соккудан улам капталынан кулап түштү. Кармашкысы келбей калды. Бөлтүрүк дароо күчүккө айланып отура калды да каңшылап ийди. Бирок тиги колун каап алган неменин жини тараган жок. Бөлтүрүк дагы бир жолу башка жеген соң тура калып, баштагыдан да катуу кыңшылап жиберди. Индеецтер каткырып жиберишти. Ал турсун колун каптырып алган неме аларга кошулуп ырсайды. Алар күлүп бөлтүрүктү тегериктеп турушту. Тиги болсо дагы эле каңшылап жатты. Анан капыстан кулагын түрүп калды. Индеецтер да бир нерсени туюп калышты. Бөлтүрүк бул үндү тааныды да, жаны күйгөндөй эмес, сүйүнгөндөй бир каңшылады да, үнүн басып, касы менен кармашкан, өлтүрүп канын жалаган, эч нерседен кайра тартпаган көкжал энесин күтө баштады. Канчык карышкыр аркырап келатты. Ал бөлтүрүгүнүн каңшылаганын угуп, жардамга келаткан эле. Канчык карышкыр кишилерге атырылды. Анын жаалданган, эч нерседен кайра тартпачудай түрү абдан коркунучтуу эле. Ал эми бөлтүрүк энесинин мындай түрүн көрүп жетине албай кетти. Кубанганынан кыңшылап энесине жүгүрдү. Кишилер да артка кетенчиктей беришти. Канчык карышкыр бөлтүрүгү менен кишилердин ортосунда турду. Төгү тик туруп, тамагынан аркыраган үн чыгып жатты. Түрү бузулуп, эриндери менен тумшугу жаалынан дирилдеп жатты. Капыстан эле индеецтердин бири кыйкырып жиберди: "Кичи!" Анын үнү таң калгандай чыкты. Бөлтүрүк энеси бул үндү укканда жоошуй түшкөнүн сезди. "Кичи!" деп дагы кыйкырды тиги.
Бул жолу үнү катаалыраак, буйрук бергендей чыкты. Ошондо бөлтүрүк өзүнүн баягы эч нерседен кайра тартпаган кашкөй энеси жерге жата калып, куйругун шыйпаңдатып, кыңшылап, жарашалы дегендей түр көрсөтүп жатканын көрдү. Эч нерсеге түшүнө албай калды. Анан коркуп кетти. Кишилерден кайра сүрдөп коркуп турду. Сокур сезими туура болуп чыкты. Энеси да муну бекемдеди. Ал да кишилерге баш ийди. Баягы кыйкырган неме энесине келди. Колун башына койду эле, энеси ого бетер жерге жабыша түштү. Тигини тиштеген жок, тиштей турган ою да жок. Калгандары да келип аны кармалап сылай башташты. Энеси буга каршылык көрсөткөн жок. Алар катуу толкунданып, ооздорунан көптөгөн үндөр чыгып жатты. Бул үндөрдө корко турган эч нерсе жок эле. Бөлтүрүк энесине ыктап баш ийип турду. Бирок тик турган төгө дагы эле жаткан жок. Таң кала турган эмнеси бар? Деди индеецтердин бири. Мунун атасы карышкыр, энеси ит. Анткени баягыда менин агам иттин үйгүшөр маалда 3 түн токойго байлап койбоду беле? Демек, Гичинин атасы карышкыр. Гич качып кеткенден бери бир жыл өтпөдүбү, боз кемчет? Деди экинчи индеец. Анын да таң кала турган эч нерсеси жок. Багыштыл, деп жооп берди боз кемчет. Анда чарчылык болуп кетти, иттерге эт жетпей калбадыбы? Карышкырлар менен жүргөн турбайбы? Деди үчүнчү индеец. Сыяк ошондойго 3 бүркүт, деди боз кемчет бөлтүрүккө колун тийгизип, мына анын далили. Кишинин колу тийгенде бөлтүрүк акырын ырылдады эле, тиги кайра урмак болду. Ал аазууларын жашырып, кайра жерге жабыша түштү эле, тигинин колу кайра ылдый түшүп, кулагынын түбүн кашып жуунунан сылай баштады. Мына анын далили, деп кайталады боз кемчет. Мунун энеси Гичи экени чын, бирок атасы карышкыр. Ошондуктан мунун иттигине караганда карышкырлыгы көбүрөөк. Азуулары аппак экен. Аты ак азуу болсун. Мен айттым, бул менин итим. Анткени Гичи менин агамдын ити эмес беле? Агам болсо өлүп калбадыбы? Ат коюлган бөлтүрүк болсо байкап жата берди. Кишилер сүйлөп жатышты. Анан боз кемчет мойнуна илинген кындын бычагын алып чыкты да бадалга барып бир таяк кесип келди. Ак азуу аны байкап турду. Боз кемчет таяктын эки учун бир аз кертип туруп, чылгый кайыш тасмадан ороп байлады. Бир тасма менен Гичинин мойнуна байлап, кичинекей кызыл карагайга алып барып, экинчи тасма менен ага байлап койду. Ак азуу энесинин жанына барып жатты. Багыш тил колун созуп, аны чалкасынан сылады. Гичи коркуп карап турду. Ак азуу кайрадан корко баштады. Өзүн токтото албай ырылдады, бирок тиштегенге даабады. Арбайган кол анын курсагын кашып, ары бери тоголото баштады. Аягын асманды каратып жаттуу күлкүлүү, анан калса ыңгайсыз болчу. Анын үстүнө өзүн мындай абалда абдан байкуш сезип, табияты менен басмырлоого каршы болуп жатты. Бирок эч нерсе кыла алган жок. Эгер бул киши жаныбар ага жамандык кылгысы келсе, ак азуу андан кутула алмак эмес. 4 аягың асманды карап жатса, кайда качмак элең? Бирок баш ийүү коркудан үстөмдүк кылып, акырын ырылдады. Ырылдаганын токтото албай койду, бирок тиги буга жини келип урган жок. Анан да таң калыштуусу, киши сылаган сайын ак азуунун жаны жыргап баратты. Капталына оодарылган соң ырылдабай да калды. Манжалар кулагын кашый баштаганда ого бетер магдырай түштү. Анан тиги да бир сылап, ары басканда ак азуу биротоло өзүнө келип калды. Ал кишиден дагы көп жолу коркмок, бирок алардын ортосундагы ынак мамиле ушинтип пайда болду. Бир аздан кийин ак азуу кандайдыр бир таң калыштуу үндөрдү укту. Алардын кишилердики экенин дароо билди. Көп өтпөй эле көчүп келаткан индеец уруусу көрүндү. Эркектер, аялдар жана бала чака болуп 40 кишидей бар экен. Баарында көтөргөн буюм тайымдар бар. Алар менен кошо көптөгөн иттер келатты. Алардын да күчүктөрдөн башкасында жүгү бар экен. Ар бир ит жонуна бекем тагылган 20-30 футтай салмактагы баштыктарды алып келатты. Ак азуу иттерди мурун көргөн эмес эле. Бир аз гана айырмачылыгы болбосо өздөрүндөй эле экенин дароо сезди. Бөлтүрүк менен анын энесин туйган соң иттер айырмачылыктын аз экенин дароо эле көрсөтүштү. Ит талаш башталды. Ак азуунун төгү тик туруп курчап турган иттерге ыркырады. Иттер бөлтүрүктү басып калышты. Ал иттердин диштери денесине бата түшкөндүгүн туйду. Бирок өзү да үстүндөгү иттердин буттарынан, курсактарынан диштеп бурдап жатты. Ызы чуу түшүп жатып калды.
Бөлтүрүк кечинин өзүнө жардам бергиси келип аркырап жатканын, адамдардын кыйкырганын, таяктардын үнүн, таяк жеген иттердин каңшылаган үнүн укту. Бир нече секундтан кийин бөлтүрүк өйдө турду. Кишилер аны тиги карышкырдан бир аз айырмасы бар тажал немелерден коргоп, аларды таяк, таш менен уруп, кууп жатышыптыр. Бөлтүрүктүн мээсинде адилеттүүлүк сыяктуу жалпы түшүнүк болбогону менен кишилердин адилеттүү экенин, мыйзам орнотуп аны аткара тургандыгын өзүнчө тойду. Ал кишилердин өз мыйзамдарына баш ийдирүү ыкмасын да баалады. Аларда башка жырткычтар сыяктуу тиштеген же аймаган жок. Булар жансыз нерселерди пайдаланышат экен. Жансыз нерселер алардын буйругун аткарышат экен. Бул кызыктай жаныбарлар ыргыткан таштар менен таяктар абада жандуу немедей учуп, иттердин шорун берет экен. Бул күч ак азууга таң каларлыктай сезилип, түшүнүксүз болуп турду. Ал өз табиятына ылайык кудайлардын бар экенин билчү да эмес. Ал болгону түшүнө алгыс нерселердин бар экенин гана тойду. Тоо чокусунан чагылган жаркылдаткан кудайдан адамдар кандай коркуп, кандай сүрдөсө, бөлтүрүк да адамдардан ошондой коркуп сүрдөп турду. Мына эми акыркы ит куулган соң ызы-чуу тынчып калды. Ак аазуу жаратын жалап жатып, үйүр менен кантип таанышканын, андагылардын таш боордугун ойлоп жатты. Буга чейин алардын тобунда жалгыз көз, энеси, анан өзү гана бар болчу. Алар үчөө өзүнчө болчу. Анан капыстан эле сыягы ушул топко кире турган башка жаныбарлар пайда болду. Бир көргөндө эле жек көрүү, талап кеткен туугандарына бөлтүрүк таарынып турду. Мындан тышкары кишилер байлашса да, энесинин таяк менен байланып калганына нааразы болду. Мындан капкан, эрксиздик сезилип турду. Бирок булардан анын кабары жок эле. Желип жортуп эркин, өз билгениндей жүргөндү, жатканды ата-бабаларынан мураска алган. Эми болсо канчык карышкырдын кыймылы узун таяк менен чектелип калды. Ал бөлтүрүктү да жипсиз байлады. Анткени ал энеси жок, эч нерсе кыла алмак эмес. Бул ага жаккан жок. Кишилер туруп жолго чыкканда ого бетер жакпай калды. Анткени бир кичинекей кичи байланган таякты алып, аны туткунга түшкөн немедей кылып ээрчитип алды. Анын артынан кыжыры келип, тынчы кеткен ак аазуу баратты. Алар өзөн аккан өрөөн менен ылдый жөнөп, ак аазуу кыдырып жүрчү жерлерден өтүп, өзөн Маккензи дарыясына куйган жерге келишти. Жээкте бийик казыктарга коюлган кайыктар, балык кургата турган торлор туруптур. Индеецтер ушул жерге конушту. Ак аазуу мунун баарын таң калып карап турду. Кишилердин кудурети барган сайын арта берди. Жанагы кудурган иттер аларга баш ийишет экен. Бул алардын күчүнөн кабар берип турду. Бирок ак аазууну мындан да катуу таң калтырганы кишилердин жансыз нерселерди каалагандай өзгөртүп, башкара алганы, дүйнөнү өзгөртө алгандыгы болду. Ал мына бул нерсеге катуу таң калды. Кишилер вигвамдардын шыргыйларын орнотушканда, ал көп деле таң калган жок. Муну баягы эле таштар менен таяктарды алыска ыргыта ала турган кишилер жасап жаткан болчу. Бирок шыргыйлар кайыш жана гендер менен оролгондо вигвам болуп калды. Ак аазуунун ээси ооп, айран калды. Баарынан да алардын чоңдугуна таң калды. Алар жандуу немелердей болуп тегеректин баарында пайда болуп жатты. Ак аазуу алардан корко баштады. Вигвамдар заңкайып турду. Шамал болуп, кайыш менен гендерди үйлөгөндө, ак аазуу коркконунан жерге жабышып, тигилерден көзүн албай карап, кулап келатса эле качканга даяр болуп турду. Бирок көп өтпөй эле вигвамдар көнүп калды. Аялдар менен балдар ал жака эч нерсе болбой эле кирип чыгып жүрүшкөнүн, иттердин да киргиси келгенин, бирок кишилер аларды сөгүп сагып, таш менен куушканын көрдү. Бир топтон кийин ак аазуу кичине таштап, акырын жакын жердеги вигвамга барды. Аны кызыгуу кумары, үйрөнүү, аракет кылуу, тажрыйба топтоо кумары азгырып турду. Вигвамга аз эле калды. Абайлап акырын сойлоп баратты. Бүгүнкү окуялардан улам белгисиздик ар кандай болуп түшөөрүнө даяр болуп калган эле. Акырында тумшугу гендерге тийди. Эмне болуп кетээр экен деп күтүп турду. Эч нерсе болгон жок. Анан ал кишинин жыты сиңген немени акырын тиштеди да өзүнө тартты. Дагы эч нерсе болгон жок. Гендер дубал гана бир аз кыймылдай түштү. Дагы тартты эле, дубал катуураак кыймылдады. Ага бул жагып калды. Бүтүндөй дубал кыймылдаганча тарта берди. Бир маалда вигвамдан индеец аялдын ачуу кыйкырыгы угулуп, ак аазуу кичине көздөй качты.
Ушул болду. Бийик вигвамдардан коркпой калды. Көп өтпөй эле ал кайрадан энесин таштап качып чыкты. Энеси казыкка байлануу болгондуктан баласын ээрчи алган жок. Бөлтүрккө өзүнөн бир аз улуураак, чоңураак бир күчүк кыйынсынып келди. Күчүктүн аты ак азуу кийинчерээк билгендей Лип-Лип экен. Күчүк талашка көп көнүп, чаар баш катары белгилүү болгон неме эле. Лип-Лип өзүнүн түрүн көрсөтүп, анын үстүнө кичинекей күчүк болгондуктан ак азуу корккон жок. Оюнда жамандыгы жок дос катары тосуп алды. Бирок тиги тишин көрсөтүп ыркырап, даярдана калаары менен эле ал да ыркырап тура калды. Түктөрү тик туруп, ыркыраган экөө баарына даяр болуп, бири-бирин айланып калышты. Бул бир нече мүнөткө созулгандыктан ак азууга бул оюн жага баштады. Бир маалда Лип-Лип күтүлбөгөн жерден атырылып келип, бөлтүрүктү каап алды да дароо артка кетти. Ал тиштегенде да баягы сүлөөсүн менен алышкандан бери али ооруп жүргөн ийининен тиштеди. Ак азуу бир жагы күтпөгөндүктөн, бир жагы жаны ооруганына чыдабай каңшылап жиберди да тигини качырып кирип тишин матырды. Бирок Лип-Лип да бекеринен индеецтердин айылында туулуп, күчүк уруштарга бекеринен катышкан эмес экен. Анын майда курч тиштери бөлтүрүктүн айласын кетирди. Акырында уят болуп кыңшылап энесин көздөй качканга аргасыз болду. Бул алардын алгачкы кармашуусу болду. Жана мындай кармаштар али көп болмок. Анткени ушундан баштап эле алар бирин-бирин өлөөрчү жек көрөрүн жана дайыма уруша берерин сезишти. Кичи баласын эркелете жалап, жанынан чыгарбоого аракет кылды. Бирок ак азууну кызыгы кумары чыдатпай, бир нече мүнөт өтпөй эле кайрадан чалгынга чыкты да боз кемчет деген кишиге туш болду. Ал чочоюп отуруп жанында жаткан кургак мох менен таякчалар менен бир нерсе кылып жатыптыр. Ак азуу тигиге жакын барып карай баштады. Боз кемчет эч кандай кастыгы билинбеген үндөрдү чыгарды эле дагы жакындап барды. Аялдар менен балдар боз кемчетке таяктар менен бутактарды алып келип берип жатышты. Сыягы бир кызык нерсе болот окшойт деп калды. Ак азуу ушунчалык кызыккандыктан тигинин коркунучтуу киши экенин унутуп, боз кемчеттин так жанына барды. Капыстан эле анын колундагы мох менен чырпыктардын арасынан туман сыяктуу бир нерсе уюлгуп көтөрүлдү. Анан ошол тумандын арасынан асмандагы күнгө окшогон жандуу кызыл неме соймоңдоп чыга баштады. Ак азуунун оттон кабары жок болчу. От баягы наристе кезиндеги жарык сыяктуу өзүнө тартып турду. Ал дагы жакыныраак сойлуп барды да боз кемчеттин күлгөнүн угуп, коркунучтуу эч нерсе жок экенин түшүндү. Анан жалынга мурдун тийгизип, тилин да чыгара койду. Адегенде ал селее түштү. Мох менен бутактардын арасында бекинип турган белгисиз нерсе тумшугуна жабыша калды. Каңшылаган бойдон артка качты. Муну уккан кичи аркырап жулунуп, уулуна жардам бере албай калганына жалданып, таяктын учунда туйлап жатты. Ал эми боз кемчет болсо жамбашын чаап каткырып, болгон окуяны баарын айтып, тигилер да каткырып күлүп жатышты. Кишилер курчап алган ак азуу болсо чочоюп отуруп алып, байкуш болуп каңшылап жатты. Бул анын өмүрүндөгү эң катуу, жан чыдагыс оору болчу. Боз кемчеттин колунан пайда болгон күн сыяктуу жандуу неме анын оозу мурдун куйкалап кетти. Ак азуу тынбай кыңшылап, анын кыңшылаганын көргөн кишилер ого бетер каткырып жатышты. Ал мурдун жалаганга аракет кылды. Күйгөн мурдуна күйгөн тили тийгенде ого бетер ооруп, ан сайын каңшылап жиберди. Анан өзүнөн өзү уяла баштады. Кишилер эмнеге күлүп жатканын түшүндү. Кээ бири жаныбарлардын күлкү эмне экенин, аларды шылдыңдап жатышканын кантип түшүнөрүн биз билбейбиз. Ак азуунуку дал ушундай болду. Ал кишилердин шылдыңдап жатканын көрүп уялып кетти. Анан бурулду да качып жөнөдү. Жан чыдагыс оорудан эмес, шылдыңдан качты. Анткени анын жарааты оттукунан да тереңирээк жана күчтүүрөөк болчу. Байлоодо жулунуп жаткан энесин азыр өзүн шылдыңдабаган дүйнөдөгү жалгыз жанды көздөй безди. Көөгүм тартып түн керди. Ак азуу болсо энесинин жанында жатты. Мурду менен тили дагы эле оорбатты. Бирок андан да күчтүүрөөк бир сезим тынчын алып жатты. Ал куса болуп турду. Ичи сыздап, өзөн боюндагы үңкүрдүн бейкуттугу менен жымжырттыгын эңседи. Тынчы жок бир жашоо болуп кетти. Мында кишилер, эркектер, аялдар, балдар өтө көп болуп, баары ызы-чуу түшүп, кыжырын келтирип турду. Иттер болсо тынымсыз кабышып, талашып, ыркырап жатышты.
Баягы өзүнө тааныш бейкут жалгыздык бүттү. Ал турсун бул жердин абасы да жашоого толуп тургандай. Ак азуунун айлана тегереги бир тыным албай ызылдап гүлдөп жатты. Ушундан улам ал корунуп тынчы кетип, дагы эмне болуп кетер экен деп күтүүгө аргасыз болуп жатты. Ак азуу вигвамдардын арасында жүргөн. Бир жоголо түшүп, кайра пайда боло калып жаткан адамдарды карап отурду. Ал айлана тегерегиндеги адамдарды кишилер өздөрү жараткан кудайларды карагандай тиктеп отурду. Алар бөлтүргүчүн улуу жаныбарлар, чыныгы кудайлар эле. Алардын кылган эткен иштеринен кудайдыкындай укмуш кудурети көрүндү. Алар акыл жеткис, чексиз кудуретке ээ болчу. Жандуу жана жансыз дүйнөгө ээлик кылып, кыбыр эткендин баарын баш ийдирип турат. Кыймылсыз нерселерге жан киргизет. Кургак мох менен бутактардан күндөй болуп күйүп, ооз мурунду куйкалаган жашоо жаратат. Алар от ээлери, алар кудайлар болчу.